Assalamu alaikum туғандар. Сіздер үшін жалғыз жака тұрған жер тилкеси чоң 2 капталына кошуналары үйүнө сатса 100 миңге сатат. Тияктагы чоң жери менен мына бош жер мына үй турат туғандар. Мына үй кирпич менен облицовка болгон, бирок самандуу жалгыз жака турган үй. Жери чоң экен, чындап айтканда. Кагазда где-то 25-30 соток экен, бирок арты кенен эле бош тала. Үй эски кирпичтен облицовка болгон, бирок өзү башка материал менен салынган. Эң маанилүүсү кудук бар экен. Жерлери чоң экен. Арт жагы карасаңыздар кенен, тияка бош мындай эле да. Алса боло берет да. 20, 30, 40, 50, 70, 80 соток. 1 гектар, 2 гектар жерди алса болот. Олар үй эски айтканда. Азыр ачып көрөбүз. Үйдүн ичине кире албадым, бирок үйү полдору бар экен, печкасы бар экен, стенкалары бар экен туғандар. Кыскасы кирип туруп, бир тазалап чыгып, ремонт бүткү чейин үйдү тартипке келтирсе болот. Азыр мына күн жок жерден кирпичтен салынган өзүнүн ямасы бар экен. Сливной яма. Ичине кирсек, потолок частично түшүп баштаптыр. Мына эмелери турат. Потолок түшкөн жерлери. Печкасы жайында, кроваттар бар, полдору бар экен туғандар. Ичине тилекке каршы кириш мүмкүнчүлүк болот. Азыр ээсини бир тееп көрчү, эшигини ачып көргүлө деп суранам. Буга тамбашын жапса эле потологуну, шыбагыны эме кылып, бирок арзан, үй арзан. Туғандар, мына үйдүн баасы 200 миң туғандар. Жер тилкеси, далай деген чоң жер тилкеси бар экен өзүнүн. Ушул документ боюнча 25-30 соток, бирок арты жагы сразу талада. Бул накта биздин кыргыздарга өтө сонун келет да, жагат да мындай айтканда. Көргүлө, могу жер аныкы. Жалпы өзү документ эси де жок. Документ боюнча 30 соток деп атат, бирок мен көзүм көрүп атат, биякта жер чоң. Анан могу көрүп да, могу заборларды. Полный ошол адамдарга караштуу. Анан могу артын караңыздар. Тала да мындай айтканда, тала. Тала. Ошол жерди сүйлөшүп өкмөт менен мен иштетем, мен алам деп алса утат адамдар. Ал бияктан бир 5-6 гектар жөн эле бош жер жатат. Мыналардын бәрін кесип, аралап отун да. 2 кышка отун бар мына. Кереги жок мына. Территория чоң. 200 миң. Достор, ким алса документтери даяр. Сделкага кетет. 200 миң. Кеми жок. Болор жер ушул. Орус жарандыгы бар адамдарга дагы боло берет. Пропискага коем десеңер. Кенен эле пропискага турса болот. Пропискага тура турган үй. Азыр үйдүн ичине киребиз. Буюрса, мен кирип, мына малина өсөт экен. Малина. Туғандар. Колодец бар экен. Үй мынакей, көргүлө. Сөз сонун. 200 миңдик үй нормально деп ойлойм. Туғандар. Прихожкасы бар экен, мындай. Көргүлө. Бар жок. Түшүп жатат. Бул үйгө курулган экен. Мен бай айткан мына потолокту айттым эле. Мына потолок түшкөн. Мына полдорду жакшы. Печкасы бар экен. Чоң экен мынакей. Көргүлө, комнатасы. Ошондо 1-2 комната, кухня. Ну, спальня экен. Спальня. Мынакей. Көргүлө. Ушу шиферин алмаштырса эле 100 миңдей акча сарптаса, өзү уста болсо
сонун 300 миңге түшө турган үй. Өзүнүн баасы 200 миң туугандар. Жер тилкеси чоң. Көрүнүп турат, документ дейт 30 сотик дейт. 25-30 сотик. Бирок андан да чоң. И артында бош жерлер бар. Накта кыргыздарга, мал кармаган адамдарга өтө зор, өтө зор. Арзан. Пропискага алам дегендер да болсо, Россия жарандыгы барлар көбүнчө пропискага арзаныраак үй сурайт. Мына достор, постоянный пропискага даяр үй. Документтери живой. Кыса болот прописканы. Туугандар, ошого мындай эски сарайлар бузулуп жатат, бирок бул дагы бүт материал да. Жаңы баштаган адамга мына бир мыктагы өзүнчө айылда жашагандар билет. Бар жок өзүнчө бааланат, өзүнчө баасы бар. Мындай кичинекей курулуштар бар экен, түнүкөлөр менен жабылган, капталы. Бул дагы керек болот туугандар. Көргүлө, арты жагы тала. Алгыла достор, 200 миң, бекер эле мындай айтканда. 200 миңге мына кирпичти эле бузуп сатсаң кирпич чыгат.